Салам достор, бүгүнкү сабакта сиздер менен ушундай өзүбүздүн ботубуздун размери менен же болбосо кичинекей балдарыбызга деле болот. Ушундай бардык размердеги оңой, тез чешка токуганды үйрөтөм. Биздин bundan мурунку сабактарда өткөндө комментарийге айрымдар калтырыпшыштыр, чешка токуганды үйрөтүңүзчү деп. Ушундай чешка токуганды үйрөтөм. Бул жери мындай резинка болот. Чешканын башынан баштайбыз, бул жерден токуп баштайбыз. Мен бул чешканы өзүмдүн бутумдун размерине карап токудум. Мындай кылып ченеп көрөлү, канча сантиметр болот экен. 38-39 размер. 38-39 размер болгондо 24 сантиметр болот экен достор. 24 сантиметр 39 размерге кенен келет. 38ге токусаңыздар болот. Кандай эмесе бул чешканы токуш үчүн бизге бүгүн бул основной жип, горчица жибин алдым. Горчица цветиндеги резинкасын токуганга мындай күрөң коричневый жип, кайчы жана мындай 2 маркер керек болот достор. Анда эмнесе баштайбыз. Достор, мен 3 миллиметрлик илмек менен токуйм размердеги. Биринчи биз мындай кылып тыгылыктап туруп сиздерге бирикке токуп атканда көрсөтсөм керек. Бул немени бунтуп баштаганды сыйкырдуу тегерекче деп коюшат. Ар кандай жыла турчу же мындай кылып тогулоктоп туруп ушул жерге 3 аба илмегин токуп алабыз. Азыр сиздерге бир аз жакындатып көрсөтөйүн. Мындай кылып 3 аба илмегин токуйбуз жана ушул эле тегерекченин ичине 11 кошумча илмектүү таякча токуйбуз. Кошумча илмектүү таякча столбики с накидом. Мен сиздерге өткөн сабактарда үйрөткөм. 1 2 атса керек. Бул жипти бир аз тартып тегерекчебизди кичирейте алсак болот. 3 4 5 6 7 8 9 11 таякча болду. 11 таякча болду. Башындагы 3 аба илмегимен көтөрүлгөнсү менен 12 болот. Аны 1 таякча деп эсептей беребиз. Катуу бул жип тартсаңыздар мындай болуп чогулуп калат. 3 аба илмеги менен көтөрүлгөндүн 3-чү илмегин табабыз. 1-чи, 2-чи, 3-чүсүн табабыз да ушул жерге акыры мындай кылып жумуш жибибизди тартып соединительный столбик деп коет, мындай кылып бириктирип алабыз. Достор, бириктирип алдык. Бул жерде бизде 12 таякча болот, 3 аба илмегин кошкондо. Кайра экинчи катарда токуш үчүн 3 аба илмегин алабыз, көтөрүлөбүз. 1 2
3 ушул эле илмектин таякчанын үстүнө дагы бир таякча токуйбуз. 2 ушул менен биз 12 таякчабыздын үстүнө, ар бир таякчабыздын үстүнө 2ден абай таякча токуп чыгабыз. Ошондо биздики 24 таякча болуш керек. 1 2 3 4 экинчи таякчабызга бүттү. Үчүнчү таякчабызга 1 2 төртүнчү таякчабызга 1 2 ушул экинчи катардын аягына чейин токуңуздар, жолугабыз. Достор, мен экинчи катардын аягына чейин эметтим, токудум. Ар бир таякчаны санасаңыздар 24 таякча болот. 3 аба илмеги менен көтөрүлгөнбүз. Ошонун 3-чү аба илмегине бул немебизди, катарыбызды кошобуз. Мындай тегерекче пайда болду. 3-чү катарыбызды кандай токуйбуз? 3 аба илмеги менен көтөрүлүп алабыз дагы деле. 1 2 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Ушул эле илмек таякчанын үстүнө бир таякча токуйбуз. Ошондо бул жерде аба илмегин бир таякча деп эсептегенде 2 таякча болду. Эми 3 аба илмегин катар менен токуйбуз. Бир таякча, 3 таякча, бир таякча, кийинкисине экинчи таякча, кийинкисине үчүнчү таякча. 3 таякчаны бири-бирден токкандан кийинки таякчанын үстүнө 2 таякчаны чогуу токуйбуз. Бул көбөйтүү иретине токулуучу таякчалар. Байкадыңыздар, 2 таякча, андан кийин 3 таякчаны ар бирин өз-өзүнчө, анан 2 таякчаны кайра чогуу токудук. Бул бир раппорт болуп эсептелинет. Кайра кийинки таякчага 1 таякча, кийинкисине 2 таякча, кийинкисине 3 таякча. 3 таякчаны ар бирин бирден токудук. Бул жерге 2 таякча токуйбуз. Андан кийинкисине 4-сүнө 2 таякча токуйбуз. 1 ушул эле таякчанын үстүнө 2. Мына байкадыңыздарбы? Бул жерде 2 таякча, андан кийин 1 2 3 таякча өз-өзүнчө, андан кийин кайра 2 таякча. Ушу бул катардын аягына чейин ушундай кылып токусаңыздар. Достор, 3-чү катардын аягына чейин жеттим. Мына эменки акыркысы 2 таякча, андан кийин 3 таякчанын катары менен жалгыздан токулуп, 3 аба илмегин катардын башындагы 3-сүнө мындай кылып кошобуз. Эми 4-чү катарыбызды токуйбуз. 4-чү катар ошондой эле 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Ушул эле таякчанын үстүнө, мурунку ряддагы таякчанын үстүнө дагы бир таякча токуйбуз. Ошондо бул таякчабызда бизде 2 болуп эсептелинди. 2. Андан кийин 4 таякча. 3-чү катарда 3 таякча токусак, 2 көбөйтүүнүн ортосуна азыр 4 таякча токуйбуз. 3 4 таякча токудук. Эми кийинки таякчабыздын үстүнө 2 таякчаны чогуу токуйбуз. 1 таякча, ушул эле таякчанын үстүнө экинчи таякча. 2 болду. Эми андан кийинкисине ар бирине бирден 4 токуйбуз. 1, кийинкисине 2, кийинкисине 3, кийинкисине 4. Андан кийинки таякчанын үстүнө 2 таякчаны чогуу токуйбуз. Бул биздики көбөйтүү иретинде болот. 4-чү катардын аягына чейин ушундай кылып токуңуздар, жолугабыз. Достор, 5-чи катарды мына баштадым, 4-чү катарды бүтүп,
Бул жерден жанагындай эле 3-4 катар токугандай эле бир гана бул жерден ортосунда 4, 3 кылып токуябыз. Бул жерден 5тен жалгыз илмек алып токуйбуздар. Мындай кылып 5тен аласыздар. Анан көбөйтүү иретинде бир таякчанын үстүнө 2 таякча алып токуйсуздар. 5-катардын аягына чейин токуңуздар. Өз алдыңыздарча. Достор, мына 5-катарда бүттүк. Ортосуна 2 көбөйтүүнүн ортосуна 5тен жалгыз таякча кылып токудук. Мага бул башындагы мен түйүп аткан размерге, токуп аткан размерге 5 катар жетиштүү болот. Мындан кийин мен ушуну ар бир таякчанын үстүнө бирден эле токуп ушундай кылып узартып кете берем. Мен канча болуптур бул жерде? 1 2 3 санап көрөлү. 2 3 4 5 катар токудум. Жана ошондой эле ар бир таякчанын үстүнө бирден кылып 1 2 3 5 6 7 8 9 10 катар токуптурмун. Өз алдыңыздарча ушундай 10 катар токуңуздар. Буну 3 кадимкидей эле 3 аба илмеги менен көтөрүлөсүздөр. Кийинки катарда ар бир таякчанын үстүнө 1, кийинки таякчанын үстүнө 2, кийинки таякчанын үстүнө 3, кийинки таякчага 4. Ушинтип да токуйсуздар. Ар катардын аягына келгенде 3-аба илмеге кошосуздар. Санап алсаңыздар болот канча экенин. Жаңы токуп баштагандарга санап токуган бул абдан ыңгайлуу болот. Ошондой эле бул чешкадын бул 5тен башка дагы 10 катар токуйсуздар. Мына меники 5 катар, андан кийин дагы 10 катар болот экен. 10 катар эч нерсеси жок эле. Ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча кылып токуйсуздар. 6-катар токуп атканда санап алсаңыздар болот канча таякча. Ошондой кылып токуй бересиздер. Анан бул жерге чейин токусаңыздар, андан кийин өз алдыңызча токусаңыздар жолугабыз. Достор, мына мен өз алдымча 10 катар токудум. Бул башында 5-чи катар менен бүтүп, андан кийин ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча кылып эле 10 катар токуйбуз деген. Мына 10 катар токудум. Сиздер өзүңүздөрдүн размериңиздарга карата токуңуздар. Бирок көбүнчө учурда ушу 10 катар ушу меникиндей неме толщинадагы калыңдыктагы жип менен в принципе жакшы эле болот. Жана айта кетчү нерсе, бул жерден размерин чоңойткуңуздар келсе, бул жерден бир таякчанын үстүнө 2 таякча кылып көбөйтүү кылып ортосуна 5тен илмек албадыкпы? Ушуну 6 кыласыздар. 2 таякчанын ортосуна 6дан таякча кылып, 7ден таякча кылып ошентсеңиздер, бул жериңиздер калыңдыгы чоңоюп кете берет, кеңейип. Анан бул жерден жипти кесесиздер. Бир түйүп алып жипти кесип, кошулган жерин так ортосуна алып келип, мындайынан кылып чешканы так ортосунан 10 таякча санап, 10 таякчаны мындай кылып маркер менен белгилеп алсаңыздар болот. Маркер жок болсо ачык түстөгү башка жип менен белгилесеңиздер болот. Азыр мындай кылабыз. Бул маркер турган меники 10-чу таякчам болот. Бул жерге андан кийинки таякчадан баштап жипти туташтырам кайра бул жерге мындайынан кылып. Бир, 2, 3 аба илмегин илип алам дагы. Бул калган жиптин аягын бул жерге кошуп чогуу токуп кетем. Ошондо бул жер сөгүлбөй турганда жакшы болот. Илебиз дагы кийинки таякчадан баштап кошумча илмектүү таякчаларды токуп баштайбыз. Ушуга чейин токуп келаткандай эле кийинкисине дагы ар бир таякчага бирден кылып токуп баштайбыз. Мындай кылып азыр сиздерге бир аз жакыныраак көрсөтөйүн.
Карасаңыздар, ар бир таякчага мындай кылып тоок коюңуздар. Бул жиптин аягын мындай кылып кошуп кетсеңиздер, билиңиздерби, көп билинбей калат. Анан эң аяк жагын жөн эле кайчы менен кесип койсок болот. Анткени бул таякчалар менен чогуу токулуп кетип атат. Ушул катарын аягына чейин болгондо ушул катарды ушундай кылып толуктап келип, бул маркер турган жерге чейин токусаңыздар, бул жерге чейин эң акыркысы ушул жерге келип токтойт. Мына достор, бул катардын аягына жетип калдым. Бул жерден бир илмек, кошумча илмеги бар таякча. Андан кийин бул маркер турган биздики 10-чу таякча болуп калат. Аз камерам бир аз жагат. Маркер турган 10 таякчабыздын ичиндеги 10-чу таякча анын жанындагы таякчага бирдей койсоз. Ошондо бул катарда эң акыркы таякчабызды токудук. Мындай кылып, бул жерден эми 3 аба илмеги менен өйдө көтөрүлүп алабыз. 2-3 аба менен чешканы эми ичин карап ичинен токуйбуз. Жана бул жагына чейин мындай эле круговой кылып токуп келсек, айланып, эми бул жагын астыга артка кылып 3 аба илмеги бир таякча болуп саналат. Андан кийинкисине кадимки илмектүү таякчалар, бир илмектүү таякчаларды токуп кете беребиз. Ушул менен ушул катардын аягына чейин, бул жерге чейин, бул менде кызыл маркер турат, ушул жерге чейин аягына чейин өз алдыңызча токусаңыздар. Достор, бул катардын экинчи катардын да аягына жеттим. 3 аба илмегин менен көтөрүлөбүз. 3-чү катарды ушундай эле кайра артка токуйбуз. Бул жерге чейин токуп келебиз. 3 аба илмегин көтөрүп, кайра 4-чү катарды токуйбуз. Ушундай кылып канча катар токуйбуз азыр мына санап көрөлү. Бул жерден биринчи катарыбыз бул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушундай кылып өз алдыңыздарча 10 катар токуңуздар. Мына оң сол болуп түшөт. Поворот кылып эле, кайра артка кылып эле 3 аба илмеги менен көтөрүлүп эле 10 катар токсоз. Азыр биздин 2 катарыбыз токулду, дагы мен 8 катар токуйм. Мына достор, мен 10 катар токуп алдым бул жерде. Эми буну токулган аркасын мындайынан болгондо биздики өң болот бул жакы. Мындайынан аркасынан тескерисинче мындай кылып алабыз, бүктөп, мына оң тарабынан эмес. Бул жерден азыр тигиш кылабыз огунчокко. Бул жиптин илмекти алып, биринчи илмегибизди бул жактан табабыз дагы. Бул биздин жумушчу жибибизди мындайынан кылып биринчи илмектен тартып чыгып алабыз. Бир аз камераны жакындатайын сиздерге. Биринчи илмек жибибизди тартып алдык. Андан кийинки илмектин мына мындайынан 2 илмек турбайбы, ошонун бул тигиш жактагысын жана бул катардын дагы тигиш жактагысын кошуп алабыз. Экөөнү тең киргизбейбиз. Жумушчу жипти тартып чыгып, бул жиптен мындай алып өткөрүп коебуз. Бул бизде тигүү процесси болот. Орусча соединительный столбик деп коет.
Мына бул жерде байкасаңыздар 2 тигиштирет. Мындайынан 2 тигиш эмес, жарымын гана алабыз, жарымынан. Бул тигиш жактасын жана бул катардагынын жарымын алабыз. Экөөнүкү калат. Ушул экөөнүн жумушчу жипти тартып, бул жипти мындай кылып чыгарып коебуз. Бул жарымдан болуп бетелип кетейт. Мындай кылып чыгарабыз. Мына достор, мен аягына чейин мындай кылып тигишин жасап чыктым. Жана экиски кырсыкын эң аягында бир аба илмегин алып, жибибизди кесебиз. Бул жипти акырын илмек менен мындай кылып бул тигишке акырын киргизип катып койсоңуздар болот. Катып коебуздар. Мындай болуп биздин чешкабыз буюрса даяр болду. Эми бул маркерлерди чечебиз. Эми бул чешканыкындай резинкасын токуйбуз. Резинкасы жок, мындай кылып кийсеңиздер деле болот, бирок резинкасы болгон бир чети мындай кылып бир аз коозураак көрүнөт. Экинчиси, бул жерде көрдүңүздөрбү, токулуп жатканда бир аз кыйшыгыраак болуп кетти. Ушул жерди түздөө максатында катар менен неме кылып койсок болот. Чекесин токуп, мындай кылып резинка коюп койсок, өзүбүзгө кооз жана аккуратный болот. Бул жерден баштайбыз. Мен азыр тигүүнүн аркасынан баштайм. Бул жерге жипти, бул резинканы ушул эле тигип аткан жибиңиздерден кылсаңыздар болот. Достор, мына аркасынан, чешканын аркасына тигишке резинканын жибин мындай кылып улайбыз бул жерге. Улайбыз дагы бир аба илмеги менен көтөрүлөбүз өйдө. Бул жипти ушул жанагындай эле тигишке катып чогуу токуп кетебиз. Сиздерге жакшы эле көрүнүп жатса керек. Бул жерден мындай кошумча илмексиз столбики без накида токуп баштайбыз. Бул жерге экөө болду. Бул тешикке бирөө жана мындай бизде узун мындай болгон тешиктер болот. Ушундай тешиктерге 2ден токуйбуз. 1, 2. Андан кийинки мындай кичинекей тешикке 1 токуйбуз. Андан кийин мындай узун тешикке 2 токуйбуз. 2 тешикке 1, андан кийинки узунуна 2. 2 тешикке 1, 1, 1, 2. Кичинекей тешигине 1, 1, 2. Мына достор, мондай болуп түшүшү керек. Bir жака 2 столбики без накида менен кошумча илмексиз таякчаларды токуйбуз бул жака. 1, 2. Мына достор, бул жерге келдик. Жанагы
биз 10 илмек 10 таякча таштап кетпедик белек, ошол жерге келдик. Мындай кылып могу бурчтагы бир илмекке бир таякча токуп коебуз. Андан кийин ар бир таякчага бирден токуп кетебиз. Бул жерден бир таякча, 2 таякча, 3 таякча, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 таякча болду. Бул болсо биздин жана капталдагы илмегибиз. Ошол илмекке дагы бирди токуйбуз дагы. Кайра бул кичирээк тешикке бирден, чоңураак дырочкаларга 2ден таякча кылып токуп, бул катардын аягына чейин, бул жерге чейин токуп, бир аба илмеги менен көтөрүлгөнбүз. Ошол аба илмекке кошобуз. Мына достор, мен бул катардын аягына чейин мындай кылып токудум. Эми экинчи катарды токуш үчүн биз 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз дагы. Ар бир таякчанын үстүнө мындай кылып кадимки кошумча илмектүү таякчалар, столбик с накидом деп биз бул чешканын основнойун токубадык. Ошол узор менен токуйбуз. Ошол катардын аягына чейин ар бир таякчанын башына бирден таякча, ушундай кошумча илмектүү таякчаларды, кошумча илмектүү болгондо биздики столбикки с накидом болуп калат орусча. Мындай кылып ушул катардын аягына чейин мындай кылып токуп келесиздер. Токуп келип, бул жерден 3-чү аба илмекке кадимкидей эле, бул башында биз токуп аткандай эле бириктиресиздер. Экинчи катарды бүттүм достор. Мындай болуп экинчи катар дагы токулду. Үчүнчү катарда ошондой эле 3 аба илмегин алып көтөрүлүп алабыз. Рельефный столбиктер деп мына мурунку сабактарда өткөнбүз. Ошол сабактарда эле илмекке бир жумушчу жиптен алып, бул илмектин, бул биз үстүнө эметкен таякча эмес, андан кийинки таякчанын белинен мындай кылып илмекти өткөрүп, жумушчу жипти мындай кылып тартып алабыз дагы. 2 жибибизди силип, андан кийин кадимки 2 жибибизди силебиз. Кадимки бул жерден бир гана, бул мурунку таякчанын белинен өткөн эле болбосо, калганы ошо биринчи таякча, экинчи катар токугандай эле тез. Үчүнчүсүн кадимкидей эле кошумча илмектүү таякча токуйбуз. Төртүнчүсүн бул таякчаны калтырабыз дагы. Кийинки таякчага мындай кылып белинен өткөрүп алып, андан кийинкисине кадимки илмектүү таякча, столбик с накидом, андан кийинкисине рельефный столбик, кошумча илмектүү таякча, рельефтүү таякча, кийинкисине мындай кылып кошумча илмектүү таякча, кийинкисине, андан кийинкисине рельефтүү таякча илип алып туруп. Мына достор, байкасаңыздар керек, мына резинка болчу. Ушуну бул чешканын аягына чейин токуп келип, азыр көтөрүлгөн 3-чү аба илмегин таап, ошо 3-чү аба илмегине бириктиребиз кадимкидей. Достор, мына мен 3-чү катарды мындай кылып токуп бүттүм. Мындай резинка болчу. Акыркы 4-чү катарды токуйбуз. 4-чү катарды токубай койсоңуздар болот, бирок мындай болуп бир аз жакшы көрүнбөй калат. Ошон үчүн 4-чү катарды токуйм. Жана
бул жер кенен болуп буттан шыпырылып түшүп калбаш үчүн достор мен 4-катарды мындай кылып токуп атам. Бир аба илмеги менен көтөрүлүп алабыз. Ушул эле жерге столбики без накида, илмексиз, кошумча илмексиз таякчалар токуйбуз. Бир кылабыз, буну токубай туруп колубуз менен кармап, кийинки таякчанын үстүнөн дагы бир жумуш жиптебиз. 3 жип болот. 3 жипти чогуу өткөрөбүз. Кийинки таякчага кадимкидей эле бир таякча, кошумча илмексиз, кийинкисине 2 таякча, кийинкисине 3 таякча, андан кийинкисине мындай кылып 4 таякча. Мен ар бир 4 таякчадан кийин 5 таякчадан кыскартуу белгиси боюнча токуп атам. Мына 4 таякча токудукпу. Кийинки таякчадан жипти тартып алам, кармап турам. Андан кийинки таякчадан жипти тартып алам, кармайм дагы. Үчөөнү чогуу өткөрөм. Бул бизде кыскартуу белгиси болот, 3 жип. Андан кийинки таякчага кадимкидей эле столбики без накидадан токуйм. 1, 2, 3, 4. Андан кийинкиси кыскартуу белгиси 1. Ошондо биз деген бул жерде 2 таякчанын башын 1 кылып кетип атабыз. Ошондо кыскартуу белгиси болуп атат. Кыскартылып, бир аз кичине тыкысыраак отурат бутка. 1 таякча, 2 таякча, 3 таякча, 4 таякча. Андан кийинкисине 1, 2 кылып туруп 5-6 таякча мындай кылып чогуу кылып коебуз. Кайра 1 таякча, 2 таякча, 3 таякча, 4 таякча дагы кайра эле ошондой 5, 6 таякчаны чогуу токуйбуз. Ушундай болуп, ушул катардын аягына чейин токуп, көтөрүлгөн биринчи аба илмегине кошуп коебуздар. Достор, мына мен бул катарды аягына чейин бүттүм. Мындай кылып коштум дагы. Бир аба илмегин алып, жипти бир аз тартып кесебиз. Мындай кылып катуу тартып түйүп алабыз дагы. Мындайынан акырын киргизип, илмек менен бул жерлерге катып коебуз. Мына достор, бул чешкабыз да даяр болду. Азыр сиздерге көрсөтөйүн. Мына бул жиптерин катсаңыздар, кийгенге толук даяр болду. Чешка. Мына достор, кийингисиздер жылуу. Бул видео сабак жакса комментарий калтырыңыздар достор. Жаңы видео сабакты сиздерге эмне токуганды тартабыз. Сиздерге эмне кызык болуп атат, ошол жөнүндө калтырсаңыздар, кийинки видео сабактарды ошол боюнча даярдаганга аракет кылабыз. Жана жакты белгисин басып катталганды унутпаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.